Жалил Мырза да Баткен обласы Аксай айылы билесиздер, бул чек арадагы буфер болуп турган баатыр элдин өкүлү. Кол чабуулар менен тосуп алалы, келиңиз. Баардыгын Алымкулов Кенжебек, Ат Башы району. Урматтуу курултайдын катышуучулары. Мен Баткен обласынын Баткен районунан Аксай айыл өкмөтүнүн Көкташ айылынан болом. Азыркы күндө бизге детсат да керек эмес, мектеп да керек эмес, үй да керек эмес, мал да керек эмес, жан да керек эмес. Бала чакабыздын гана эмесин ойлоп калганбыз. Анткени 2-3 сааттын ичинде бардыгы күйүп кеткен. Кээ бир жарандарыбыз бир сыйра кийим менен калган. Азыр бизге тынчтык керек. Билемин. Садыр Нуркожоевич баш болуп, бардыгы эң негизги максатта чек араны койгон. Бирок начар кетип атат. Ушул ишти жакшы жолго койбосо, Баткенди халык кыйын болуп калат. Азыркы күндө эми бул цифраны мен айтпай эле коеюн, кереги жок. Үйлөрүн таштап, Ош, Чүй, Россияга кеткендер болуп атат. Бирок бул аз. Анткени биз эч качан өзүбүздүн жерибизди таштап кетпейбиз. Садыр Нуркожоевич, азыр бул сиздин колуңуздагы иш, колуңуздан келет. Чек арага жакын турган тургундарга курал жарак берүүдү тездетиш керек. Бирде уруксат кагаздарын. Мана мен өзүм ала албай жүрөмүн. Анткени мен үйүмдү коргошум керекмин. Мына бир мисалды айтып кетейин. Кечеги тополоңдо, андан былтыркы тополоңдо Көкташ айылыны элдер сактап калды, жоокерлерге жардам берип, охотниктер, мергенчилер, местный тургундар. Бирок бардыгыбызда куралыбыз жок. Эгерде куралыбыз болсо, ошол жердегилер биз бир да тажыкты киргизбейбиз. Бир дагы. Мына кечеги тополоңдо Көкташ айылыга кире алган жоктор 2-3 үйдү караң күйгүзүштү. Аны да алыстан аткылап жатып. Самаркандеги айылыга кирди. Аны мергенчилер коргоп калды. Биздин айылды баягы өзүбүздүн аскерлерге жардам берип, өзүбүздүн тургундар бир да тажыкты киргизбей сактап калды. Эгерде мылтыгы биз балдар жардам бербегенде жоокерлерди да кыйратып салмак. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич, ушул ишти тездетиңиз. Бул бүгүнбү, эртеби биз билбейбиз, тажыктар дагы кайра кол салабы деп коркобуз. Коркобуз деген эмес, просто сактаныш керек. Мен лично коркпойм. Дагы бир маселе. Эгер тополоң болуп кеткенде, ошол эмеден балдар өзүнүн үй бүлөсүн алып качат. Абиез жол менен, эвакуация жолу мененчи. Ал кайра биздин айылга келгенче 5-6 саат өтөт. Эгерде өкмөт тарабынан, МЧС тарабынан ушул маселени жолго койсо, биздин балдар чек араны коргоп турбайт беле? Дагы бир маселе. Оюңузду жыйынтыктаңыз, ушуну менен. Ой, 1 мүнөт суранайынчы, 1 мүнөт. Чек араны тездетип туруп зым тор тоссо, тажик эмес мушук да кире албайт. Мал уурулук бизде 9-10 жылдан бери токтобойт. Изи барат, Тажикстанга кирип кеткен, милициялар барып токтоп калат ошол жерде. Мал уурулук токтолот. Анан эң акырында жана менден мурдагы Баткенден чыккан делегаттар айтып кетти. Жалпы кыргыз элиме өзүбүздүн Баткен облусунун жарандарынын атынан ыраазычылык билдирип кетемин. 2 жылдан бери
2 жылдан бері жардан беріп тұрасыздар. Misal үшін Қадамжайға кіре баштағанда уже бардығы тұрады. Біздің ел қашқанда үй бар, жай бар, тамақ аш бар деп. Рахмат бардығыңыздарға. Қадамжайдан баштап Ош, Жалалабад, Шүй, даже Нарындан бар екен. Рахмат бардығыңыздар. Мен разымын, елдің атынан разышылық білдірем. Ақырында емікшіле мақтап қойып Birlikte gelgenden beri biz korkpay kaldık. Taciklermenin kadimkide askerlerimiz atışıp atadı. Rahmat. Var olunuz, rahmat sizden. Evet. Мамлекетибиздин бүтүндүгүнө коркунуч жараткан соңку окуялар ар бир кыргызстандыкты санаага салып кабатырлантып келет. Ачыгын айтсак, кагылышууларда кан төгүлүп, чек араларыбыз менен жергиликтүү тургундардын кырчындай өмүрлөрү кыйылган бул каргашалуу окуялардын башкы себеби чек ара тилкелеринин толук чечилбей узакка созулуп келишинен болду. Бүгүнкү күндө 3 коңшу өлкө менен чек ара маселелерин тактап алдык. Ал эми коңшу Тажикстан менен чек араны чечүүгө олуттуу киришип, анын ыкчам чечилишине болгон аракетибизди жумшап жатабыз. Биз кыргыздын бир укум жери үчүн өмүрүн аябаган ер азаматтарыбыздын эрдиктерин эч качан унутпайбыз. Бийликтен бийликке өтүп, чечилбеген чоң көйгөй болуп бизге жеткен чек ара маселесин кийинки муундун өкүлдөрүнө калтырбай, кандай кыйынчылыктар жаралса дагы чечип берүүнү эң башкы максатыбыз деп кириштик. Себеби бир карыш жер үчүн куралдуу кагылыштар чыгып, канчалаган күлгүндөй өмүрлөрдүн жайрашына, канчалаган ата-энелердин медер тутуп, тирек кылган уулдарынан ажырап, кан жутуп калышына мындан ары жол берилбеши керек. Эң башкысы ата-бабалардан мурас калган кутман жерибизди урпактарга толук сактап, ушул бойдон өткөрүп беришибиз башкы милдетибиз.